Криминалдык милиция өзүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери деп тааныштырып, Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны табууга жардамдашууну убадалап, ири суммадагы акчаны алдып алган жаранды кармады. Бул тууралуу Бишкек шаардык милиция башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, 2-июнда Түркиянын жараны өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган белгисиз жаранга чара көрүү үчүн арыз менен кайрылган. Орхан Инандыны табууга жардамдашууну убадалаган жаран $50,000 жана Subaru Impreza автоунаасын алып дайынсыз кеткен. Аталган факты боюнча шаардык милиция алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, изи суу электе 1994-жылы Ош облусунда туулган, убактылуу иштебеген, мурда соттолгон жаранды кармады. Тинтүү учурунда анын жанынан Subaru Impreza унаасы жана $50,000 табылган. Андан тышкары МПР үлгүсүндөгү октолгон тапанча болгон. Учурда тергөө иштери менен катар кармалган жарандын башка кылмыштарга катышы иликтенүүдө. Шаардык милиция жогорудагыдай учурлардан сак болууга чакырды. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды 3 күндөн бери дайынсыз болууда. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, өлкө башчыдан жана укук коргоо органдарынан жолдошун издеп табуу иштерин тездетүүнү суранды. Ал жолдошу Кыргызстандын жаран экенин белгилеп, Орхан Инандыны издөөнү өз көзөмөлүнө алган президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Кыргызстан биздин мекенибиз. Жолдошум Кыргызстанды аябай жакшы көрөт. Аны тааныгандар муну жакшы билет. Президенттен, Кыргызстандын жетекчилеринен Орханды таап берүүсүн суранам, деди ал. Айтымында Орхан Инандынын жеке жан сакчысы болгон, бирок ал аны күндүз гана кайтарган. Кечки маалда жан сакчысын көп колдончу эмес. Ал өзүн Кыргызстанда коопсуз сезгендиктен аны керектүү деп эсептечү эмес. Мен да коркпойм. Жолдошум 3 күндөн бери дайынсыз болуп жатканына карабай, өзүмдү Кыргызстанда коопсуз сезем, деди Рейхан Инанды. Ал Орхан Инандынын 85 жаштагы апасы бар экенин, азырынча ага уулунун жоголгону тууралуу айтыла электигин кошумчалады. Ал арада Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсүнүн жакындары Орхан Инанды тууралуу так маалыматка сыяк берилерин кабарлады. Анонимдүүлүк сакталат. Орхан Инанды кайсы жерде тургандыгы боюнча маалыматтар болсо 0550 04 90 50 0555 15 51 14 телефон номерларына кабарлоого болот. Кумтөр компаниясы кызматкерлердин санын көбөйтөт. Бул тууралуу Кумтөр Gold компаниясына сырттан башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк билдирди. Ал өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жумуш орундары кыскартылат деген көптөгөн имиштер болуп жаткандыгын, бирок тескерисинче компания кызматкерлердин санын көбөйтө тургандыгын жазган. Биздин максатыбыз Кумтөрдө Кыргызстандын тоо кен казып алуу тармагы үчүн адистерди даярдоо жайга айлантуу. Биз компанияны жана Кыргызстанды профессионалдык, техникалык жана лидерлик өндүмдөргө ээ кадрлар резерви менен камсыз кылууга умтулабыз. Кумтөр Gold компания жаштарды колдоо программаларына көңүл бөлөт. Аларга өз билимдерин, алдыңкы катардагы технологияларды жана атайын көндүмдөрдү колдонуп, баалуу эл аралык тажрыйба алуу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт жана жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин студенттерди академиялык жана ошондой эле кызматтык ийгиликтерди аркалоого даярдайт деп жазган ал. Ошондой эле Бөлтүрүк Кумтөрдөгү бош вакансиялардын бардыгы компаниянын корпоративдик веб-сайтында жарыяланып турарын билдирген. Тандоо конкурстук негизде болот. Мындан ары Кумтөргө орношуунун ачык, тунук, адилеттүү жана чынчыл процесси камсыз кылынары да айтылган. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 3-июнга карата 9 партия билдирди. Алар Өнүгүү Прогресс, Социал-демократтар, Замандаш, Келечек Будущее, Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Ынтымак, Жаңы мезгил жана Биздин эл партиялары. Шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун белгилешинче, саясий партиялардын убактысы 13-июнга чейин. Ошого чейин аймактык шайлоо комиссиясынан ыйгарым укуктуу өкүлүн каттоодон өткөрүп, фондун ачып, съездерин өткөрүп, тизмелерин комиссияга тапшырышы керек. Эске салсак, шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп табылган жана кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жошубаевди кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Сүйлөшүү учурунда Казакстандын аймак аркылуу жүк ташыган кыргыз тараптын унааларынын кыргыз-казак чек арасындагы тыгыны маселесин чечүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой эле Улукбек Марипов Кыргызстандагы дипломатиялык ишинин башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматтагы ийгиликтерди жана жемиштүү ишти каалады.
Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашырган Вега компаниясын жоопко тартуу талабы менен 10 чакты адам нааразычылык акциясына чыкты. Алар Веганы уруксат берилбеген жерлерге 3 буттуу камераларды орнотуп, айдоочуларга негизсиз айыппул салып жатат деп айыпташты. Ошондой эле айыппулдарды азайтуу менен бирге камакта турган унааларды маселесин чечүүнү жана коопсуз шаарга катыштыгы бар Иманалы Саркулов, Азамат Исраилов, Гүлмира Баратова аттуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган жетекчилерди кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Нааразы болгондордун билдиришинче, Вега компаниясынын кызматтык унаасы 91 жолу жол эрежесин бузуп, 90 эреже бузууну жокко чыгарган. Бишкек шаардык кеңеши жол акынын тарифин көтөрүү боюнча токтомдун долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык троллейбус жана автобустарда жол кирени 11 сомго, ал эми маршруттук таксилерде 15 сомго чейин жогорулатуу сунушталууда. Мындан тышкары пенсия курагындагы жарандарга тийиштүү документи болсо күн сайын саат 9:00дөн 17:00гө чейин кичи автобустарда жүрүү тарифин 8 сомго чейин көтөрүү демилгеленди. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус айдоочуларынын иш таштоосу бүгүн дагы уланды. Алар шаар бийлигине жол кирени 10 сомдон 15 сомго кымбаттатууну талап кылып жатышат. Айдоочулардын иш таштоосу канчага уланары азырынча белгисиз. Шаардыктарды автобус, троллейбустар ташууда. Ал арада Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов коомдук транспорт боюнча жаралган көйгөйдөн улам шаардыктардан кечирим сурады. Ал маселе эч качан коркутуу, үркүтүү, ультиматум жолу менен чечилбейт. Тариф маселесине жакында чекит коюлат деп убада беребиз деди. Айтымында азыркы тапта шаардыктарды коомдук транспорт менен камсыз кылуу үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө жана элди ташууга Манас аэропортунун президенттин иш башкармалыгынын автобустары пайдаланылып жатат. Кыргызстанда күзүндө таажылуу вирустун мутацияга кабылган катаал штаммы күтүлүүдө. Бул тууралуу парламенттин жыйынында саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында учурда медицина кызматкерлерин жана кошумча орундуктарды даярдоо иштери жүрүүдө. Кыргызстанда таажылуу вирустун 5 штаммы бар жана алар адамдын абалын начарлаткан жери жок. Ошондой эле биздин дарыгерлер жана илимпоздор оору боюнча кырдаалды көзөмөлдөп, конференцияларды өткөрүүдө, деди ал. У коргошун клиникалык сыноодон өткөрүлүп, анализдери Казакстан менен Орусияга жөнөтүлдү. Бул туурасында саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев ушул эле парламенттин жыйынында билдирди. Ошондой эле министр учурда мамлекеттик ооруканаларда таажылуу вирустан дарылоо үчүн У коргошун колдонулбай калганын айтты. Депутаттар анда буга чейин эмнеге жарнамалап ооруканаларда колдонуп келишкенин сурады. Буга чейин 400 кишиге берип, клиникалык сыноодон өткөргөндөн кийин токтотконбуз. Бардык анализдер Казакстан, Орусиядагы академиктерге жөнөтүлдү. Учурда резюмесин күтүп жатабыз. Биз оорунун жеңил жана орточо түрү менен ооругандарга бердик. Какырык чыгарып, иммунитетти көтөрөт экен. Бардык анализдерди жөнөттүк, деди Бейшеналиев. Мындан тышкары ал Кыргызстанда сентябрь айына чейин 1 миллион адам таажы вирусуна каршы вакцина аларын кошумчалады. Айтымында план боюнча өлкөдө 2 миллион 239 миң адамды эмдөөдөн өткөрүү керек. Бул вакцина ала турган категорияга киргендердин 70%-ын түзөт. Ал эми 18 жашка чейинкилер менен чет өлкөдө жүргөн жарандар бул категорияга кирген эмес. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 3-июнда өлкөнүн билим берүү жана илим министри Болотбек Купешевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда илимий кадрдык мүмкүнчүлүк, билим берүү системасын санариптештирүү, билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдарды инвентаризациялоо маселеси талкууланды. Мамлекет башчы баланын инсан катары калыптанышында негизги этап болгон жетилүүнүн жана мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Президент балдарды кичинесинен активдүү кылып өстүрүү керектигин белгилеп, бул мектепте кесиптик билим алууда ийгиликтүү окууга жана иштеп кетүүгө кепилдик болорун кошумчалады. Жапаров билим берүүнү өнүктүрүү боюнча 2030-жылга чейин бекитилген концепцияны андан ары жайылтуу зарылдыгына токтолду деп айтылат маалыматта. Ал эми билим берүү министри инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка ылайык этика боюнча предметтер киргизилип жатканын белгилеген. Жолугушуунун жыйынтыгында Жапаров Купешевке Кыргызстандагы илим жана билим берүү чөйрөсүн мындан ары өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттерди койгон. Эртең 4-июндан тарта 31 августка чейин калкты тейлөө борборлорунун иштөө убактысы узарат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Калкты тейлөө борборлору эртең мененки саат 8:00дөн кечки 19:00гө чейин иштейт. Тейлөө борборлорунун иштөө убактысын узартуу чечими биометрикалык паспорт алууну каалаган жарандардын саны көп болуп, ал жакта кезек жаралып жаткандыгына байланыштуу кабыл алынган. Акыркы мезгилде Бишкектин калкты тейлөө борборлорунда кезекке тургандар көбөйгөнү байкалууда. Себеби
2020 жылкы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспортко документтерди кабыл алуунун, ошондой эле эс алууга чыгуу мезгилинин башталышы менен байланыштуу деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор үчүн документтерди кабыл алуу 3 майда башталган.